Demek birincisi musulman boluş керек, экинчи салих амалдарды аткарыш керек урматтуу бир. Бул деген ислам жашоо деген сөз. Мына ушундай адамдарыбызда Кудайга шүгүр бар бизде. Ушул жерден да көп адамдар көрүп атам, сакалдары бар, сүннөт кийимдери бар, жашоосу бар. Кыргызстанда көп, Кошту жолдон канчасын көрүп келдик бардыгын. Бирок өзүң мусулман болуп, өзүң жакшы адам болуп, ошо менен жүрө берсең, дагы деле бактылуу боло албайсың. Бул бактылык толук болгон жок деген сөз. Үчүнчү шарты бар. Бул ватавасау бил хакки. Бул акыйкатка бири-бирин чакыруу деген сөз. Өзүң билген ыйман бул акыйкат. Өзүң жашаган жашоо бул акыйкат. Адамдарды жакшы көрүп, ошол жакшы көргөн ырахат алуу бул акыйкат. Сабырдуу болуп, адамдарга сабырдуу болгон бул акыйкат. Колунан келбеген адамдарга жардам берүү бул акыйкат. Адамдарга туура жолду көрсөтүү бул акыйкат, бул даават. Өзүң билген акыйкат адамдарды чакыруу үчүнчү шарты бактылуулуктун. Эгерде өзүң акыйкатты билип алып, ага адамдарды чакырбасаң, адамдарды ага үндөбөй турган болсоң, анда сен дагы деле бактылуу боло албайсың. Сенин үйүңдө бакыт бар, бирок кошунан бактысыз болсо, сенин бактың толук болбойт. Сен көргөн жакшылыкты кошунан көрө турган болсо, ошондон кийин бактылуу болосуңар. Ушул жерде жүрүп атасыңар, Швецияда мына кече келдик, биз көрүп атабыз, жүрүп атабыз. Адамдарда урмат сый, адамдарда бири-бирине болгон ишеним, мисалы үчүн бар экенин байкап атат. Анткени булардын бардыгына бирдей шарт түзүлгөндүгү үчүн, бардыгына мыйзам бирдей болгондугу үчүн. Бул деген сөз бардыгына бирдей бакыт жеткен үчүн деген сөз. Эгерде биз бирибизге бирибиз даават кылбасак, эгерде биз бирибизге бирибиз акыйкат жеткирбей турган болсок, өзүбүз окуган намазды башка үйрөтпөй турган болсок, өзүбүз жүргөн жашоо образды башка үйрөтпөй турган болсок, анда биз дагы толук түрдө бактылуу боло албайбыз, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кур'ани Каримде келет: "Ад'у иля сабили роббика бил хикмати вал мауизатил хасана." Сен өзүңдү жараткан Кудайдын жолуна дейт, чакыр дейт, даават кылаларга. Бирок хикмат менен дегени акыл эстүүлүк менен чакыр, жана мауизал хасана жакшы уккулуктуу сөз менен чакыр дейт. Аларды мажбурлап кирбесең өлтүрөм деп кубалап уруп эмес, башка эмес, эстүүлүк менен. Ошол адам эмнени билет, кандай акыл эси бар, ошого жараша мамиле кылып, ошолор түшүнө турган деңгээлде айтып, ошолорду жылуу сөз менен ошол динге акыйкатка чакыр деп айтат. Демек, биринчиси адамдар ыймандуу болуш керек бактылуу болуш үчүн, экинчиси салих амалдарды кылыш керек, намаз, орозо баш болгон бардык амалдар, үчүнчүсү ошол өзүң билген акыйкатка адамдар чакыруу керек. Эгер чакырбасаң, анда бир тууганым сен бактылуу боло албайсың өзүң дагы. Намаз окусаң деле, мусулман болсоң деле бактылуу боло албайсың. Төртүнчүсү ватавасау бис сабри, бирин-бирин сабырдуулукка чакыргандар. Адам ыйман келтиргенде, салих амалдарды кылганда, кыздар жоолук салынып, балдар намаз окуп, ыймандуу болуп жүргөндүн өзүндө кыйынчылык абдан көп. Андан кийин ыйманга, динге чакырган андан бетер кыйын. Силерде эркиндик болгон жер жашайсыңар силер. Эркиндик өтө көп эмес, бирок башка жерге караганда силерде бир канча көп да. Орусия менен таптакыр салыштырып болбойт, Казакстан менен таптакыр салыштырып болбойт, Өзбекстан менен түшүнө да салыштыра албайсың Кыргызстанды. Эми бир аз оңол мен сил жаган каякта турабыз биз? Швецияда салыштырып болбойт. Эркиндик бар да тууганым. Бирок адамдар акыйкатка чакырып аткан учурда келе турган кыйынчылыкты көргөндө гана билет. Ошол кыйынчылыкка эмне сабырдуулук кылыш керек. Бул жакка келсең мечиттер бар, бирок азыраак болушу мүмкүн, же кыргызча лекция окулбашы мүмкүн, же ишиң аябай көп болуп колуң бошобой калышы мүмкүн. Только тамак жегенге, дааратканага барган убакыт табасың, үйлөнгөнгө убакыт таппайсың, күйөөгө тийгенге убакыт таппайсың, намаз окуганга убакыт таппайсың, басып жүрө бересиң, айтканга убакыт таппайсың, демек бактылуу боло албай жүрө бересиң. 10 жыл өттү, дагы 10 жыл өтүп кете бериши мүмкүн. Демек, ыйманга адамдарды чакыруу жана чакыргандан ошого сабыр кылуу керек. Кыйынчылык менен ошонун бардыгы. Адал жашоо албетте кыйын, бирок ошого сабырдуулук керек, сабырдуулукка чакыруу керек. Салих амалдарды аткаруу албетте кыйын, оңой эмес, урматтуу бир тууганым. Бирок ошого эмне сабырдуулук керек. Ошондо гана биз бактылуу болобуз. Демек, 4 шарттын биринчиси ыймандуу болушубуз керек сөзсүз түрдө. Ыймандуу болгондон көптөр ойлойт, эмнеге мага керекпи же буга керекпи же тигиге керекпи? Ал өзүң үчүн керек.
Biz sen imanды boluşun kaalайбыз, sen çoğult bizge armiya bolup beremez. Balkim özübüz jakşı görgön baktылуулuktu sen da ошондо бактылуу болсоң деп каалаган үчүн урматтуу бир тууганым. Адамды көп санын киргизсең сага тыйын берет башка деген андай башка жерде болушу мүмкүн, бирок динибизде андай жок. Сен канчадан мусулманга киргиздин деген суроону Кудай гана берет, башка эч ким бербейт. Ага эч кандай сага компенсация же башка бир нерсе төлөнүп берилбейт. Болгону сени бактылуу болсун деген тилек. Экинчиси жакшы амалдарды кылуу керек. Үчүнчүсү урматтуу бир тууганым акыйкатка чакыруу, төртүнчүсү ыйман келтирүүдө, амал кылууда, акыйкатка чакырууда кыйынчылыктардын бардыгына сабырдуулукка бирибиз чакыруу керек болот. Күнөөгө түшпөй жүргөн өтө кыйын, уурулук кылбай жүргөн өтө кыйын, таза жүргөн өтө кыйын, алдабай койгон да кыйын маселе. Бирок кыйын болсо да сен бактылуу болушуң керек деп. Бардыгыбыз бактылуу болгону келгенбиз го. Бирок эмне үчүн бактылуу боло албай калабыз? Кээ бир анткени ошол төрт нерсени биз кармай албай атабыз. А бул төрт нерсени кармоо деген сөз иштебей кой, көчөгө жатып ал, бекерчи болуп жүрө бер деген сөз эмес. Иште, бирок сен ошол эле учурда бактылуу болуу аракетинде бол деген сөз.